Оды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элералык жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Россияда коронавирус учурлары көбөйдү. Чоң шаарлар туруштук берүүгө даяр, бирок жакырыраак аймактарга кыйыныраак болууда. АКШ менен Кытайдын ортосунда кансыз согуш башталганы туурабы? Пандемия шартында Дивали майрамын дүйнө жүзүндө кандай белгилешет? Быйыл жайында орус саясатчылары коронавирусту жеңдик деп жарыялаган. Бирок инфекцияга кабылуу көрсөткүчү кайрадан күчөй баштады. Бул жолу алыскы аймактар жабыркады. Бай, ресурстары көп Москва ири убактылуу бейтапканаларды орнотту. Бирок 1000 километр алыс түндүк аймактарында ооруканаларда керебет жетпей. Тез жардам кызматы араң үлгүрүп иштеп жатат. Котлас шаарынан баяндама. Тез жардам чакырбагыла дебайт, деп суранды орусиялык фельдшер. Анын айтымында бул жерде телефон чалууларга жооп бере турган эч ким калган эмес. Алар жаңы эле ковидке чалдыккан бир бейтапты алып келишкен. Эми дагы башка чакыруу түштү. Алар сактык чараларын көрүп жатышат, бирок көптөгөн кесиптештери ооруп калышты. Түйшүктүн баары калган кызматкерлерге түшүүдө. Бир кезде орус саясатчыларынын вирусту жеңдик деп айткан билдирүүлөрү Котлас шаарында чындыкка дал келбейт. Учурда инфекциялардын рекорддук өсүшү алыскы региондордо көп катталып жатат. Бул жергиликтүү бейтапкананын ичиндеги көрүнүш. Инфекция күчөгөн соң бейтаптарга толуп калды. Оорулуулар коридорлордо, жада калса отургучтарда жатышат. Бул дарыгер 100 бейтапты өзү жалгыз карап жатканын айтты. Ал тапта Москвада ковидке чалдыккан бейтаптарды муз аянтчасында дарылап жатышат. Ири Тала госпиталындагы экрандарда хоккей оюнун көргөзүүнүн ордуна бейтаптар үчүн тасмалар көрсөтүлүүдө. Бул жерде дагы коронавирусту жуктурган учурлар көбөйүүдө, бирок ресурстар жетиштүү. Ал эми башкы дарыгер позитивдүү маанайда. Биз инфекциянын көбөйүп кетүү учуруна толук даярдыктарды көрдүк. Сиз көрүп тургандай бизде көптөгөн резервдер бар. Бул жердеги жашоо каадалуу борборгаладагыдай эмес, бирок вирус эч кимди ылгабайт. Услышал у коллег, тот помер, этот помер, да? Николай менен Анжелика экөө тең саламаттыкты сактоо жаатында иштешет. Алар жергиликтүү бийликтер жай мезгилинде вируска каршы даярдык иштерин жүргүзбөгөнү үчүн ачууланышууда. Ошондой эле алар кичинекей эмгек акы үчүн чоң тобокелчиликке барып жатышкандарына капа. Алардын шаардык ооруканасынын 2 кабаты ковидке чалдыккан бейтаптардын бөлүмүнө айланды. Ал эми бул экинчи толкун жаңы гана башталды. Ушу тапта АКШ менен Кытайдын ортосундагы чыңалуу кансыз согуштун жаңы түрү катары сыпатталууда. Бул араздашууну Советтер Союзу менен Американын идеологиялык тирешүүсүнө салыштырса болобу? Эгерде кайрадан кансыз согуш башталса, ал канчалык опурталдуу болушу ыктымал? Соода жана технология согушу, пропаганда жана кибер согуш баштоо коркунучу. Мунун бардыгы эки супердержава ортосундагы чыңалууларды күчөтүүдө. Кытай менен АКШ ортосунда жаңы кансыз согуш башталуудабы? АКШ менен Советтер Союзунун ортосундагы кансыз согуш капитализм менен коммунизмдин атаандаштыгынан улам келип чыккан. Эки өлкө дүйнө жүзү боюнча чыккан согуштарда бири-бирине каршы тараптарды колдоп чыкчу. Жана ар дайым өзөктүк согуш коркунучу бар болчу. Кытай менен АКШ мамилеси учурда начар. Мейкиндик жарышынын ордуна эки өлкө вакцина чыгаруу боюнча ат салыша баштады. Жаңы кансыз согуш өзөктүк курал тууралуу эмес, кибер согуш негизги маселе болууда. Тыңчылык кансыз согуштун өзөгүн түзгөн болсо, бул жолу тыңчылыкты хакерлер онлайн түрүндө жасоодо. Жаңы кансыз согуш башталып кетчү болсо, биз көнгөн продукцияларды жеткирүү жараяны үзгүлтүккө учурап, баалар көтөрүлүшү мүмкүн жана мамлекеттер бир тарапты тандоого мажбур болушу ыктымал. Кытай менен Америка Кошмо Штаттары бул оюндун аягында эмнени каалап жатканын эч ким билбейт.
Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантам. Апта башында анализинде COVID-19 табылып, Украин президенти Владимир Зеленский дарылануу үчүн бейтапканага жатты. Украина пандемиянын экинчи толкуну учурунда Европадагы эң жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Бул жерде каза тапкандардын саны 9000ден ашты. Соңку 24 саатта илдет чыккан 11000ден ашуун рекорддук сан катталды. AQSh'нын жаңы шайланган президенти Джо Байден ардагер саясий ишмер Рон Клейнди Ак үйдүн администрация башчысы кылып дайындады. Рон Клейн 1980-жылдардан бери Сенатта жана кийин Байден вице-президент кезинде да анын башкы жардамчысы болгон. Ак үйдүн аппарат жетекчиси саясий дайындоо болуп эсептелет, андыктан ага Сенаттын ырастоосунун кереги жок. Гонконгдо демократиячыл депутаттар расмий түрдө мандаттарын тапшырып берди. Алар Кытайдан көз каранды сыздыкты сүрөгөнү үчүн 4 кесиптеши кетирилгенине каршы. Буга чейин Бейжин коопсуздукка коркунуч келтирет деген негизде кызматтан алууга жол берген мыйзамды кабыл алган эле. Эми Гонконгдун мыйзам чыгаруу кеңешинде жалаң Кытайга ыктаган адамдар калды. Кытай эл аралык сынга кабылып, AQSh жаңы санкцияларын айтып коркутту. Францияда элдин коронавируска байланыштуу карантинге карата мамилесин сураган иликтөө жүрдү. Ага ылайык сурамжылоого катышкандардын 60% учурдагы эрежелерди бузган экен. Ал эми 4/1 бөлүгү сыртта жүргөн себептери тууралуу расмий түшүнүк каттарга калп айтып жазган. Ал арада Германиянын расмийлери толук эмес карантин киргизилгенден бери жаңы учурлар азая түшкөнүн билдирди. Индия. Башкала Делиде абанын сапаты эң начар деп бааланды. Шаарда мезгил менен пайда болгон түтүн аралаш чаң коронавирусту күчөтүүдө деген кооптонуулар айтылууда. Шаарды туман басып калган. Кече шаар бийликтери айрым чаңдаткан курулуш иштерине тыюу салып, коңчу штаттарды фермелердин чөбөрттөгөнүн тез арада токтотууга үндөдү. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон хинду, сикхи жана жайн улутундагы адамдар Дивали аттуу от майрамын белгилешүүдө. Дивали индуизм календарындагы эң негизги даталардын бири. Миңдеген адамдар чогулган майрамга быйыл коронавирус тоскоол болду. BBC Индия, Түштүк Африка жана Британияда пандемия шартында Дивалини тоскон айымдар менен баарлашты. Бул жылы индиялыктар үйлөрүндө майрамдайт. Чогуу тамак жеп, чогуу сыйынып, жакындары менен убакыт өткөрөт. Индияда миллиондогон адамдар жарыктар фестивали Дивали майрамын белгилегенге даярдык көрүүдө. Бирок коронавирусту жуктуруп алгандардын саны күн сайын 40 000ден түшпөй жаткан чакта өкмөт тургундарды Дивалини үйдөн майрамдоого чакырууда. Айрымдар үйлөрүнө конокко чакырат. Ал коноктордун арасында коронавирусту көтөрүп жүргөндөр бар болушу мүмкүн. Бирок жагдайды түшүнгөн, жакындарын сактагысы келген тургундар да бар. Дивали үй бүлөлүк майрам, жакшы көргөн адамдар менен чогулуп бирге убакыт өткөрүү жөнүндө. Индиянын түндүгүндө Дивали майрамы бир нече күнгө созулат. Индиядан 8000 километр ырактыктагы Лондон шаарында Дипти Ранголи деп аталган диний сүрөттөрдү тартууда. Бирок Лондонго экинчи ирет киргизилген карантиндин айынан ал 25 жылда биринчи жолу Дивали майрамын өзү каалагандай белгилей албайт. Сыйынуучу жерге чогуу барып ранголи тартчубуз. Адатта ыктыярчылардан сырткары 20га жакын киши чогулабыз. Алар менен жолукпай калганыма капаланып жатам. Кандайдыр бир жалгыздык сезими пайда болот. Бул жылы абал башка. Үй бүлө менен үйдөн майрамдайбыз. Түштүк Африкада индиялыктар көп жашайт. Ал жерде COVID-19дан 20 000 киши көз жумду. Бирок бул сан башка өлкөлөргө салыштырмалуу көп эмес. Ал жерде киргизилген чектөөлөр майрамдык маанайды басаңдатып койду. Ар бир Дивали майрамында Кавита досторун жана туугандарын конокко чакырат. Бул жылы алар азык-түлүк таратууда. Ковид көптөрдүн жашоосуна кедергисин тийгизди. Биз жашаган жердеги тургундарга жардам көрсөтүп жатабыз.
Быйыл Дивали майрамы башкача мүнөздө өтүп жатат. Бирок пандемияга карабай бул маанилүү майрамды белгилөөнүн жолун тапкандар аз эмес. Сенегалда жаш ливандык архитектор айда курууга жарамдуу материалдар менен өлкөнүн булуң бурчунда мектептерди курууда. Көрсө бул материалдар Сенегалдын ысык климатына ылайыктуу экен. Архитектор айым анын жөрөлгөсү дүйнө жүзү боюнча экологияга зыян келтирбеген материал менен мектептерди курууга башкалар да шыктанат деген үмүттө. Бул жол өзгөчө мектепке алып барат. Ал мектеп курулуп бүтө элегине карабай 130 окуучуну окутуп жатат. Бул архитектор Лейла Меруенин долбоору. Ал менин мектебимди куруу аттуу кайрымдуулук уюмун жетектейт. Карьерамда туңгуюкка учурап кыйналып жаткам. Ыктыярчы катары иштеп кеткем. Андан соң архитекторлук кесибим менен кайрымдуулукту бириктирүү мүмкүн экендигин түшүндүм. Сенегалда сабаттуулуктун көрсөткүчү 51%ды түзөт. Калктын 41%-ын 15 жашка чейинки курактагылар түзгөндүктөн көп учурда балдар мектепке баруу үчүн бир нече чакырым жол жүрүшү керек. Долбоор бул жердеги айылга жакшы таасир этүүдө. Буга чейин окуучулар узак жол жүрүп келчү жана бардык сабактарга туш келбей калышчу. Бул жаңы мектеп курулгандан бери окуучулар жумасына 5 күн сабакка келет. Мектептер супер адоби ыкмасы деп аталган туруктуу курулуш ыкмасы менен курулуп жатат. Кирпичтер жергиликтүү топурак жана чопо менен жасалууда. Жана аралашманы бириктирүүгө гана бир аз цемент кошулууда. Бул имараттар башында баш калкалоочу жайлар катары курулган. Курулушта колдонулган аталган материалдар жергиликтүү ысык климатка өтө ылайыктуу. Анткени бул жерден алынган чопо түнгүсү нымдуулукту тартып алып, күндүз болсо тескерисинче чыгарып турат. Натыйжада класстар өтө ысып кетпейт. Мен 2012 жылы пенсияга чыккам. Бирок мен жашаган айылда мугалимдер керек экендиги тууралуу укканда кайра мугалим болгум келди. Жаңы жана акы төлөтпөгөн мектептин бар болушу өтө жакшы. Бирок учурда 6 гана класс бар. Бул жетишсиз. Бул мектеп Сенегалда бул долбоордун алкагында курулууга уруксат алган 4 мектептин экинчиси. Лейла бара-бара туруктуу материалдардан мектептерди дүйнө жүзү боюнча курууну кыялданат. Ал айлана чөйрөгө зыянын алып келбеген экологиялык жактан таза материалдар көбүрөөк колдонулушун каалайт. Кыргызстанда бир курдай атагы чыккан баягы вагон мектеп дагы эле иштеп жатты болду экен. Эми спортко келели. Шотландия жана Түндүк Ирландия эмки жылга жылдырылган Евро 2020-нын финалына жетерин аныктоого аз эле убакыт калды. Бүгүн кечинде плей-офф финалында Сербия менен беттешкени жаткан Шотландия 1998 жылдан бери биринчи жолу эркектер арасындагы иримелдешке катышууга үмүттөнөт. Түндүк Ирландияда Белфасттагы плей-оффто Словакияны утуп, Европа чемпионатына чыгышы мүмкүн. Ковид вакцинасы болуп калчу дары тууралуу ушул аптада чыккан кабарга таасирленип, эл аралык Олимп комитетинин президенти Томас Бах эмки жылы Токиодо өтчү Олимп оюндарына жетиштүү санда күйөрмандар катышарына ишеничин билдирди. Келерки аптада Томас Бах 3 күндүк иш сапар менен Японияга барып, коронавируска каршы чараларды кеңири талкуулайт. Жаңылыктар соңунда манасчы Дөөлөт Сыдыковдун 14 саат тынбай манас айтып, Гиннестин рекорддор китебине катталуу аракетин көрөлү. Рекорд китебине оозеки айтуучулук менен катталуу үчүн татаал талап коюлган. Манасчы узак айтып отуруп 8 эле секундага тынса, жыйынтыгы жокко чыгып калышы ыктымал. Эртең менен саат 9:30 өтүп манас айта баштаган Дөөлөт Сыдыковду миңдеген кыргызстандыктар сүрөп турат. Алар аны экранда туруп жана аянтта чогулуп карап турушат. Дал ушул учурда Дөөлөттүн манас айткан 14 саатка жеткени калды. Ийгилик каалайм.